Жалғыз қайық болған оқиғаның негізінде жазылған әңгіме. Күйген емнекенін күйіп бүткен күлден сұра дейді. Таңға мал түш көрді. Қайдағы бір биік жар төмен жағы қап-қара болып тұмандап жатады. Қырында үй бүлесі алыстан көреді. Өзі ылдыйда, тігілер биікте, негедір алдындағы тұңғиыққа секірген жатшат. Секірбегіле, артқа қайтқыла деп қиқырайын дейді, үні шықпайды. Шұрқайын десе бұттары жылбайды. Анан эле аялы, артынан балдары чоғу аңға бой таштады. Ең артында көкірек күчүгү, жаны бір қызы екі қолын атасына сұнған бойдан құлады. Ешкімісі қайра шыққан жоқ. Тамағы буылып, көкірегі жарылшыдай чыңалып, бақыр албай бұлқынып жатып, деген ачуу үнден ойғанып кетті. Өзінің үні екен. Жүрегі қауынан шықшыдай лақылдап жатыптыр. Түш екеніне сүйінгісі келді, бірақ түпейіл бір нәрсе күдіктеніп тұрып алды. Муса, не болды? Жаман түш көрдің бе? Үй иесі қиқырықтан чоғышып кеткен түрі бар. Жаман түш көрсең, ағыны күшті суға айт. Барын алып кетеді. Ұныққанда жеңілдеген орнына ирей түшкен ичи оғы өтір ұйғы-тұйғы болды. Көңілі айнып, көзі қараңғылап, Мамат әкенің сұраусына жооп айтқанға да чамасы келбей қалды. Ушул абалынан тақырлы чыга албай калчудай болды. Чар учкандай чачыраған ойлары чогулбай, жүрегі кысылып, заматта үйүнө кеткisi келди. Канаты жогуна катуу өкүндү. Көрүнгөн чымчык чумчукка деле берет экен го канатты. Ушундайда мага деле берип койсо болбойбу? Ал үйүнө шашты. Кече 2 жыл жыйналган эчкинин тыбытын көтөрүп, райборборго жөө келген. Айылы мындан 45 шакырымдай алыста. Болгон 16 үй тоо түбүндө. Тоодогу айылдарды түзгө түшүрүп ирилештиребиз дегенде ата-бабалары көчпөй коюштур. Биякта түз жерде жашагандарды суусу киргил чөлдүктөр дейт. Тоолуктар таза аба, таза суусун таштап чөлдүк болгусу келбесе керек. Мындан 2-3 жыл мурда, келесиздер, көч дегенде көчпөйсүңөрбү? Какырташка жабышпай деп бирөө келгенде, сен эмне бизди кемсинтесиң деп андан аркысын укпай кубалап ийишкен. Көсөмдөр да көчпөсөңөр отура бергиле дегенби, айтор ал айылга машина жол салынган эмес. Свет барбады. Балдарды райборбордогу жатак мектепке алып кетишчү. Кеңеш өкмөтү келбеске кеткенден кийин ал да кароосуз калыптыр. Балдар кай көрүнгөн тааныш билиштин үйүндө жатып окуп жүрүшөт. Андайда отуну менен кирип, күлү менен чыксаң да жактырбай, ызгаарланып тургандар бар. Мусанын 2 кыз бир эркеги түндө өзү конгон Мамат экенин үйүндө жатып окушат. А кишинин балдары небак уядан учкан. Мурда жайында 2-3 күнгө келсе келип, келбесе жок жүрүшчү экен, кийинки жылдар такыр эле ат тизгинин ала качып калышыптыр. Неберелерим менен сүйлөшө албайм. Мен орусча билбейм, алар кыргызча билбейт. Музоону карма десе жүнүнөн чымчып тарткан балдар, дейт Мамат аке. Алардын колун узарткан Мусанын балдары. Үчөө тең ашык өнөрү жок, элпек, тириликтен качпаган кичипейил тынч балдар. Үй ээлери алкап отурушат. Деген менен балага өз үйүндөгү тозок, башка үйдөгү бейиштен артык тура. Окуудан тараганда өңдөн асып келген балдар 3 айда кадимкидей бойлору өсүп, беттерине кызыл жүгүрүп кайтышат. Балдарга жакын жашайлы деп аялын айтып баштаганына 2 жыл болду. Акыркы кезде эмнегедир чыйпылыктап жиберди. Ошондон улам башкалардай базарлап кетиш үчүн эмес, колек менен үй салганга кенедей жер табылар бекен деп келген бул Муса. Жалгыз таанышы да ишенгени да Мамат аке. Ал болсо жакшы киши. Алдагы тыбытыңдын акчасына жер келбейт. А көрө бала чаканга кийим кече татты паттал. Кичүү балам окуусун бүтүп келсе үй салар деп жер алып койдум эле. Ал тукумун өскүр орус аял алып андан ары кетти. Келбейм дейт. Ошол жерди сага берейин. Сарайымда бир үйдүн жыгачы турат. Ал да үйүмдү салып ал. Биздин эми караан тутарыбыз силеримей ким болот деп муңайын тиктеп калган. Экөө эртеңкини жаркытып, кыялга көңүл балкытып, чарпаяда ата баладай сүйлөшүп түн бир окунга чейин отурган эле. Өлгөндөн жалгыз болуп,
шак бутагы тонолгон дарактай жетим өскөн Мусага Мамат эке кызырдай эле көрүнгөн. Жаткандан кийин жаңы салаар үйүн, балдарынын күнүгө мектепке кетип атканын, кайра келип атканын, өзгөчө көкүрөк күчүгүн үйгө кирип чыгып сүйүнүп жүргөнүн, аларды карап аялынын өзүнчө эле бейиштирлик болуп отурганын элестетип, ушул кыялына тойбой кайтадан кайта элестетип, арабанын атындай дайыма чыңалып жүргөн денеси бир балкып, бет бырышы жазылгансып барып көзү илинген. Ак жаганга жини келди. Өтмө катарынан өтүп суу болуп келатса жини келет да. Кычы ашынган тесиң. Жазында түлөө берип жалынса бир тамбайт да. Эми чабылган чөптү жыйнатпай 10 күндөн бери шолоктоп турат. Бала кезде жамгыр басылбай жааса, түгү чыкты жашмалдын, түгү түштү асмандын деп ырдашчу эле. Ошону эстеди. Эмнегедир ошо кезге баргысы келип кетти. Энтиккенин башкыча балалыкты бир аралап келейин деп үйдөй таштын жаан тийбеген коңулуна отура калды. Көкүрөгү ачышып, буттары майда калтырак басып турат, чарчаган экен. Кайран гана бала кез. Анда атасы да, апасы да бар, аалам бүтүн, дүйнө түгөл эле. Күн чыкты карачы, күндөн биз жаралдык. Күн нурун жамынган күмүштөй балалык. Ай чыкты карачы, айдан биз жаралдык. Ай нурун жамынган алтындай балалык. Деп ырдаган бактылуу кезине жаңы эле жеткенде таңкы түшү көз алдына келе калды. Таттуу кыялы талкаланган айнектей чачырады. Ордунан атып туруп жолго чыкты. Жамгырды сезген деле жок. Ликилдеп келатат. Улам бир баласы көрүнүп барып жок болуп кетет. Айланайын жараткан. Пендем десең аман кое көр. Башка эч нерсе сурабайм, айланайын жараткан. Акылы жетишинче жалынып жалбарып, кээде анысы сыртына чыгып келатат. Бир туруп өзүн өзү мен эмне эле болуп атам? Жараткан адилет да. Биз ага акарат келтирбесек, эмнеге жамандык жибермегиле? Жөн, жаман жорук баштабай. Агөрө балдарыңдын таттуу кыялдарын эстебейсиңби? Деп кагып коет да. Ырас эле жакшылыкка жоруйунчу деп ал оюну ээрчип кетет. Мына тун кызы. Жара көр. Колуна эмне тийсе бөбөктөрүнө бөлүштүргөнгө шашат. Окуу башталгандан бүткөнчө ини сиңдисинин сабагын текшерип, киргогун жууп, чачын тарап, мандалактай кылып алып жүргөн ушу кызы, зээндүү, 5 окуйт. Бул болсо жалгыз эркеги, көп сүйлөбөйт. Дайыма ойлуу жүрөт, ичим тап, ачылбаган сыр сандык. Үй бүлө акылдашканда эч кимдин башына келбеген сунуштарды ушул уул айтат. Жер алып там салыш да ушул уулдун ою болчу. Аны мындан 2 жыл мурда эле айткан. Каражаттын жогунан ушул күнгө келишти. Кымындайында үй жайды ойлонсо азамат болот го, деп Мусанын эбеге эзилген. Бу да жакшы окуйт, намыскөй болот го. Мунусу болсо экинчи кызы, качан болсо кабагы ачык, жарык кыз, тамашакөй, китепти ылгабай окуйт. Кенжеси төрөлгөндө мунун кирди чыкты эркелиги күбүлдү. Калганы мектеп чыкыйтты. Кичине жалкоолугу бар, кийин калып кетер. Булар азыр каникулда, энесинин кашында. Ал эми мынабы күчүк мүчүкү болсо кенжеси. Атасы менен жаны бир. 2 күн көрбөсө куса болуп кетет. Азыр да жол карап турса керек. Ага атасы болсо болду. Башка менен иши деле жок. Бир аз көрбөй калса издеп жүрүп бир кийимин таап алат да ошону кучактап жыттап отура берет. Аны анан айнем деп эркелетет. Бу болсо аялы. Оокатка тың, жанга жай, ушак мушагың менен иши жок. Балдарынан санаасы жайында болсо, андагы аалам бейпил, дүйнө тынч. Жер алып үй салабыз дегенди укканда биздин да жаңы үйүбүз болот, Кудай буйрса, деп көздөрү жайнап аябай кубанган. Үйдөн мурда аны кубанткан балдары менен чогуу турар экенин айтып да жиберген. Ошондо байкушум, балдарын узакка көрбөй айласы жогунан эле чыдап жүргөн турбайбы, деп ойлогон. Эми Кудай анын тилегин берген турат. Ылдам басам деп келатып буттары телтектеп калды. Чыгарда шашып наар сызган жок эле. Эми өзөгө карайып чыкты. Заматта жетчүдөй болуп жолго эч нерсе алган эмес. Балдарга деген базарлыктан шамшым эткени ашты да бузбай алып барайынчы деп кайра жаап жолго чыкты. Сайдагы суудан эле кере жутуп алам деп ойлоду. Келсе сайда гүлдүрөтө таш агыскан суу жок. Бирөө буруп кеткендей, бир кулактай суу калыптыр. Бул суу Мусанын айыл аркылуу өтөт. Бура турган жери жок эле, кайда кетти? Акыл айран болуп ого өтер шашты. Мына тумшуктагы кара ташка да келип жетти. Ушуну айланса эле айылы көрүнөт.
чарчап чалыкканына, ентигип көкүрөгү ачышканына, шөмтүрөп суу болгонуна, өзөгү үзе тартып, көзү караңгылап баштаганына карабай, чоң аттап атургай чала була чуркап кара ташты айланып барып эле селейип туруп калды. Айланайын Кудай, бул эмне ушундук? Кудай, айыл кана? Үйүм кайда? Муса дабдырай түштү. Же башка сайга кирип кеттимби? Жок, мына кара таш. Мындан башка кара таш жок да. Балдарым, Кудай. Муса жамандыкты ойлогондон коркту. Ал көчүп түшүп, айылды толук басып калган тобуну карап нес болуп турду. Адашып эле калсам экен. Үйүмдүн аркы сайда болгой эле, түшүм болуп калгай эле. Ой санасы сапырылып, кулагы чуулдап, буттар баспай, жаак эттери былкылдап тартылып, жаны жер тартып баштады. Баш айланып, жер тегеренип келатканда намазга жыгылган кишидей бүк түштү. Ошол учурда эмне болгонун, бүрүшүп канча жатканын өзү билбейт. Бирөө окунда башын көтөрүп, канталаган көздөрүн ирмеп алып, тиги жаңы тобуну көздөй чуркап жөнөдү. Муса жакындаган сайын тобу бийиктеп баратты. Жеткенде тике чыга албасын билди окшойт, айлана чуркады. Балдарынын аттарын айтып кыйкырып коет. Аны ушул кезде тобуну айланса эле, анын артында айла апаман турат деген үмүт жетелеп баратты. Айырге да жетти. Көчкөн тоо сууну бууп көл боло баштаган экен. Жээгине чуркап барып суунун түбүн карады. Ылайланган суудан эчтеме көрө алган жок. Тоонун үстүнө чуркап чыгып ар жак бер жагын карады. Кайра жээкке келип шалдырап туруп калды. Көргөн көзүнө ишенбей, тереңинде бир жакшылыктын үмүтү үзүлбөй, ошого жармашты. Эки көзү сууда. Жамгыр эмне шөрлөп кирди. Мусанын жүзүн жамгыр жууп жатканын, же шолоктоп ыйлап жатканын, эки ининин солкулдаганын үшүгөнүнөнбү же өпкөпкөсүнө батпай жатабы билиш кыйын эле. Мүмкүн экөө бир келгендир. Кечээ эле бар айыл бүгүн жок болду. Үрөйдү учурган бул кырсык баары кызуу уйкуда жатканда баскан окшойт. Мусадан башка тирүү жан калбаптыр. Кишилер келишти. Мусанын көзүнө эч кими силинбей жатты. Бир гана балбалактап ыйлап жүргөн Мамат акени көрдү. Бирдемелер деле айткансышат. Мусанын кулагы дөңгөрөк эч нерсе уккан жок. Сүйлөшкүсү деле келбей, улам эле толуп келаткан көлдүн жээгине чуркап барып туруп калат. Же суу тунбайт. Кайра чакырып келишсе кайра кетет. Аны рай борборго алып кетели дешти эле, мойнун жула тартып көнбөй койду. Көл тарапка ыктап туруп алды. Мусанын сүйлөбөй калганы Мамат акеге кош күйүт болду. Кантсе да кыракы киши эмеспи. Ырай жакшыларын чабандарга деп чыккан сырты таар, ичи кийиз чатырдан бирди, анан кайдан болсо да бир кайык тамак аш таптырып келгенге көндүрдү. Жылдар өттү. Көл толду, көгөрүп тунду. Суу кайкыдан ашып такыр эле башка сайга кетти. Көчкөн тоо да илгертен эле ошол жерде тургансып калды. Мурдагы айылдын ордун тоо басты. Мурдагы бала бакыранын, эч кулактын чуулдагынын ордун дүлөй тынчтык басты. Качан болсо көл үстүндө жалгыз кайык жүрөт. Үстүндө бу дүйнөнүн эч нерсесине кызыкпай калган кароолчу Муса. Ага ошондой кызмат беришиптир. Кароолчу Муса көл түбүн сыдыра тиктегенден жадабайт. Кээде бу баласы, кээде тиги баласы суу түбүнөн жылт этип көрүнө калгансыйт. Бир ирет келинчеги да көрүнүп ийгендей болду. Ушуларды көрөм деп күндө 2-3 маал кайык минет. Күндө ушул көрүнүш. Жапан көл, жалгыз кайык. Ичине күнү тутулган аалам баткан кароолчу Муса.